Алты жерде оонап күлмүш болуп жатат. Күлкүсүн жаакка чапкандай токтотту. Оттук чагып, тамеки күйгүздү. Жылтыратып, 2-3 курдай сорду. Бир жакка шашып аткандай тереңилеп тартып алды. Анан мени көздөй көчүгү менен жылды. Жуурканымды ачты. Ойна койдум. Эч тоскоолдук көрсөткөнүм жок. Кален, сен мени атып саласыңбы? Алты ачуусуна буулугуп, андай сөздү эч кимден уга элек неме жеп жиберчүдөй турду. Сен мени өлтүрөп турбайсыңбы? Ал тамекисин демеп соруп аткан. Жылаңач көкүрөгүмө кызарып күйүп аткан боборосту басып калды. Мына өлтүр! Бакырып жиберипмин. Алты мени тыбыратып басып жатты. Жедеп тамекинин чогуу өчкөн соң көкүрөгүм ныгыра таянып шашылбай өйдө турду. Аңгыча көйнөк дамбалчан, тондорун жамынганы бар карагайчылар орундарынан туруп дарбып келишти. Мен жүрөгүмө чок түшүп кеткендей, көкүрөгүмдү тытмалап, ыйлап жаттым. Тигилер кирери менен алты сыртка чыгып кетти. Киргендер эч нерсеге түшүнбөй, далдырап, бирин-бири тиктешет. Жеңем босогодо сурданып карап туруптур. Унчукпай келип көкүрөгүмдү ачты. Тамекинин өчкөн гүлү бармак басым жерде карарып, тегереги ылжырап, сыйрылыптыр. Жеңем ызырынып укмуштай бир кайратка келип, ыйлаба, деди. Ыйлабагын. Анан бул ишке ушу тургандардын баары күнөөлөдөй текши жуолап, туталанып барып, чыгдан жагдан чылама суз алып, күйүккө сыйпады. Ачышканынан безилдеп чуркап жөнөгүм келди. Бирок чыдадым. Жеңемдин кайраттуу сүрүнөн айбыгып турдум. Акмак, жырткыч, айбан, деди жеңем, ысырынып. Эгегине тийбей калчылдап, өңдөрү түктөйүп, коркуп, Шайлообек менен Урак улагада турушту. Мусабай үндөбөй келип, күйүктү жарык салып карады. Анан каштарын секирте, кыймылдатып, мурутун шимип, балтанын уңгусундай чоң мурдун эки колдон ууштагылап, Мусабай ачуусу келгенге ушинтет. Бир пас турду да, шарт бурулуп сыртка чыгып кетти. Барып, алтын урду окшойт. Караңгы түндө алтынын өңгүрөгөн үнү алда кайда угулуп жатты. Жаңжал басырып, ар ким жылуу төшөктөрүнө кетишти. Жеңем да унчукпай ордуна жатып алды. Ушу сапар жеңем адатынча өпкөсүнө батпай ыйлады дедим эле. Бирок жеңем анткен жок. Көк булактын башында дагы көпкө жатчудай мемиреп, кайрадан уюп баратты. Карагайчылардын кобур собуру, алтынын өңгүрөгөн жоон үнү да басылып, аяздан гана ичиркенткен миздүү дабышы чыгып турду. Оюма капкайдагылар түшөт. Алты эки жолу ушинтти. Жайында да кечинде келиптир. Талаага ат откоруп келесиңби? Түн ичинде балдар талаага чыгып жарышчубуз. Ошого карадым. Болуптур. Бирок оюма бир нерсе түшүп, түн боюнча талаадан кайра келдим. Атты көчөнүн башына аркандап салып, корукка жатып аңдыдым. Жылдыз толо терезеге келдим. Какты тыкылдатып, бир кебим бар эле. Ачып койчу.
Бул жерден болбойт. Жок, күндүз да ошодо болмок беле. Ачып койсоң. Жок, кетпейм, ашчы. Ачып койсоң эме, деги эле анан ушинтип биттен бетер бир эшикке бир терезеге дедек болуп чуркап, анан адатындай уңураңдап кирди. Жеңем менен далайга жаакташты. Акыры жеңем унчукпай койду окшойт. Сениби, сен шашпа. Муну көрөй, сени. Алты аласасын тийгизе албай жаткансып жаны күйдү. Айласы кетип туруп, акыркы сөзүм бул дегенчелик кылып айтты. Аляркүл дейм, ай сыйың менен ач. Болбособу, эшикти сындырсам да кирем бүгүн. Колумдан келет. Алтыны күчүкчө жанчып, бакка таңып койсом, ай, бирок алым жетпейт да. Алтынын жини жаман. Жинди. Кыжырмай аябай келди. Эшикти сындыра албайсың, дедим ичимден. Ошол учурда тарс деп, каалга ачылып, илги шыңгыр деп, учуп барып, караңгыда кайдадыр түштү. Колума чөбөрө келейин деген ала кеткен орогум тийди. Алты босоого аттап, үйгө кеп баратыптыр. Шилтеп калдым. Каалга тарс деди. Алты калдаңдап, сыртка чыга качты. Чочулап эки жагын карап, бир пас турду да, кылмышты үттей жөнөп берди. Авлулам артын карап коет. Шашып качып баратты. Орогучу менен каалга кадалыптыр. Ат откургон болуп, эртең менен келсем, ыйлаптыр жеңем. Көзү тоодой. Кайда жүрөсүң, деди. Мени карабай буруң этип. Ат откоруп, ошо акмак неменин атын откорбой эле койбойсуңбу сен? Унчукканым жок. Жеңем да үндөбөй сүлгүрдүн бир ийининде бир учу менен ары карап алып, чын аяктарды арчый берди. Арчып бүткөн соң чылнарды кармап кыймылсыз мелдиреп турат эле колунан түшүп жиберди. Полго чачырап сынып калды. Сынган чынларды карап дагы турду. Анан шалдая басып барып, керебетке узунунан боортоктой жыгылып уңулдап кирди. Мен эмне дейм? Эчтеке дей алган эмесмин. Менин аяк жагымда баканда күрөң топоздун эти илинип турат. 4 шыйрагы териси жатат. Күрөң топоздун башы 2-3 күнгө дейир улагада турду. Көзү ачык. Көзү чанагынан чыгып кете жаздаптыр. Денесинен ажыраган баш бөө деп тоолонуп жөнөчүдөй сезилет. Күрөң топоз түшмөн кетпей койду. Кубалап эле жүрөт. Жетип сүзүп ыргытаарда ойгонуп кутулам. Жүрөгүм оозума тыгылып калат. Өңүмдө көргөндөрүмдүн баары түшүмө кирет. Тамак ашыбыз түгөнүп, жер ыраак, жакадан киши каттабайт. Же ысылык жок, жумуш оор. Алты болсо 3 маал башкарманы тилдейт. Сөгөт өзү жырга батат. Буякта асмандын башында ак кор, көк музда ачык өлтүрөбү? Талаада калсын мага десе. Сийдик токтобой калды. Сууктады киши. Калкоздун жумушта бүтмөк беле. Чолок. Алты күрөң топозду мээге чапкан экен. Ийдиш аяк жүктөп келген жоош топоз болчу. Күндүзү кар тээп оттоп, бозонун тобун жеп бош жүрчү. Түнкүсүн үйдөн обочо Байкарагайдын түбүндө байланып турат. Мен ага аттардын жеминен уурдап берчүмүн. Күрөң топоз, жакшы топоз. Карагайчылар көз байлана жумуштан кайтышып, кожурашып үйдө отурушкан. Чам карактап жылт-жылт этип от учуп турат. Мен адатымдай күрөң топозго жем уурдап алып барып, ууру жол менен келаткам. Жолуман алты чыкты. Колунда балтасы бар. Эй жаргапкыр. Эмне кылып жүрөсүң, деди. Колумдагы чылапчынды көрүп. Оозума сала бериптир. Гүл төктүм, дедим.
алтын унчукпай ары басып кетти. Бир аздан соң топоз бөө деп алды. Анан шымын байланмыш болуп, ышкырып, обон салып, алты ошо жактан басып келди. Күрөң топоз жыгылып жатат. Барсак чын эле сулайып жатат. Чүлүгү мурдун жарып кетиптир. Анда-санда төрт аягы дирт-дирт деп коет. Чөп жегендир, кутургандыр. Ар кимиси ар кандай журуду. Акыры арам өлтүрбөйлү деп союшту. Байкуш күрөң топоз. Эртеси топоз жыгылган жерде жатыптыр деп балтаны алып келишти. Ошондо араң билип жүрөм. Балтаны алып бараткан десем, алтыдан мурда беркилер чендетпей коюшту. Ок, антип айтчу болбо. Бирөө ишенет, бала-баладай болчу. Күрөң топоздун этин жеп отуруп, алты мактаныч кылгансып, мага көзүн кысат. Эт жер капкырдын таттуулугай. Мен эмне дейм? Эчтеме деген жокмун. Көргөнүмдү айтсам ишенишпейт. Чогуу отуруп, күрөң топоздун этин жештим. Карагай тарткан аттар жүрбөй калганын угуп, тоодон ат карматып, тамага шалдырып, ошолорду жеткиришип, иш кандай агыбатты экен муну көрөйүн деп сатып алды келиптир. Түндөн чыкканбыз дейт. Көк булакка. Күн бат электи келишти. Аттары шалтактап тердеп, көк булактын кечки аязына киргенде, соорларына бубак туруп, текши буурлала ак кирпик. Сатып алды жылуу кийиниптир. Тумак, ичик, бутунда кийиз өтүк. Эл жумуштан текши келип бүткөн соң, боз үйдө коломтону тегеректей отурушуп, жакшы ачыган бозодон бир чанач байлана келиптир. Аны жылыттырып, ак чийдеги жаңлыктарды терип сурашып, карагайчылар өз жайыбызды айтып отурдук. Мусабайдын буту кайрасынып, деди сатып алды. Үйүнүн устуну чирип калган окшойт. Кычырап үн чыкса түшүп келаткандай көрүнсө керек, тура качам деп мындай аймакка чыкшы болорбу? Эч кимди жолотпой кайра дагы өзү таңбадыбы? Мусабай чыны менен шумдук киши экен. Көзүмө көрүнүп турат ал. Ойго түшкөн карагайларды жыйнап атканбыз. Түшкү тамак жакындап, эл чаалыгып калган. Күн тийип турат. Эртеден бери кыйкырып өкүрүп, ал эле ал дешип, биз тартып келген карагайларды калтектеп тоголотуп, биринин үстүнө бирин чыгарып жатышкан. Жаткан карагайдын үстүнө кырка тизилишип, күн чубактап отура калышкан экен. Мен бир карагайды сүйрөтүп келип, жан жиптен чыгарып даярдап койдум. Келиптигилердин катарына отурдум. Ар кими түтөтүп тамек тартышып, абышкалар ыргалып жүрбөй калышыптыр. Мусабай көкүрөк оорулу арык. Узун неменин эки далысы чыгып, чекесине терең баткан буруштарды бойлой тери агып турат. Ал терин сүртүүгө да жарабай, ышы саргарып сыртына чыккан эски жаргак тамеке баштыгын чөнтөгүнөн алып чыгып, жаңы эле чылмырап бүткөн. Ошол ушуда маңдайыбызга килейген жумру карагайды сүйрөтүп Шайлообек келди. Ал жан жибин бошотуп, атын жетелеп баса берери менен карагай бизди көздөй тоголонуп жөнөдү. Шайлообек көрө сала, баратат деп кыйкырды. Озунганда тура качтык. Абышкалар болсо отурган жерлеринде буттарын гана көтөрүүгө үлгүрүшүп, Мусабай бир окумда көтөрүп, бир ботурун көтөрүп алууга үлгүрбөй калган экен, уруп кетти. Бир эки чоң карагайдын ортосунда калды. Эмнени копшой алалы? Ошончобуз тырмалаңдап жаттык. Апкарып да алыбыз да келбей. Эй! Шашпагыла! Деди Мусабай. Карасам эрдин кырча тиштеп турган экен. Ал анткен соң биз да бел байлай чыксак керек. Карагайды калтектеп жылдырып жибердик. Мусабай буту тизесинен ылдый, жап-жалпак болуп,
карагайдын бооруна жабышып калыптыр. Былчыраган бутту эч ким да ап кармай албай койду. Ошондо Мусабай өзү: "Эмне турасыңар? Табылгы кыйып келгиле" деди. Шайлообек менен Урак табылды кыйып келе карышты. Ошондон кийин Мусабай сынган бутун кош колдоп кармап, ыкшап сөөктөрүн кычыратып ордуна келтирген болуп: "Таңгыла эме" деди. Сиздер адабияттык уктуруубуздан кыргыз эл акыны Омор Султановдун Ак жол повестин уктуңуздар. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.